Ардактуу телегөрүүчүлөр, ардактуу достор, эфирибизди улантабыз. Албетте, жогоруда кесиптешимекөз айткандай, 2-саатыбыздын эң алгачкы коногу биздин студиябызда келип олтурат. Төрүбүздөн орун алган чагы, анда эмесе дагы бир сиздер үчүн болгон керемет маекти баштай берсек болот экен. Өзгөчө сыйлуу конок. Өзүнүн чоң жагылы масштабдуу иш-чарасынын алкагында келип калган учуру Кыргыз Республикасынын Аялдар конгрессинин президенти, Кыргыз Республикасынын бизнес инкубаторлор жана инновациялык борборлор союзунун башкы катчысы Акбагышева Замира Акматылдаевна бизде конокто. Саламатсызбы жеке? Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кандайсыз? Чарчабай жүрөсүзбү деген суроо. Рахмат, чарчаган жокпуз. Баары жакшы. Баягы блок айткан экен, вечный бой, покой нам только снится дегендей. Иштейли. Сан, келиңиз. Алгач камера карап туруп, элибиз менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Кыргызстан Аялдар конгрессинин атынан баардыгыңыздарга чын жүрөктөн бүгүнкү күнүңүздөр жакшы маанайда өтсүн деп тилектешпиз. Сан, келиңиз. Алгачкы суроо мындай болсун. Кечээ 31 октябрь борборубуздун чоң бир ресторандарынын биринде масштабдуу түрдө эл аралык деңгээлде бизнес форум өттү, айымдарга арналган. Иш-чара максатына жеттиби? Ушундай суроо затайынча алгачкыдан бери. Гүлүм, аябай жакшы суроо бердиңиз. Эмне дегенде ар бир кандай иш-чара өткөрсөк дагы ошо максатына жетиш керек да. Ушундай биз план коет эмеспизби? Көчө ушул форум аябай бийик деңгээлде өттү. Биринчиден биздин максат ошо бир суроого жооп ала алдык эмес да. Азыркы учурда улуттук атайын аялдар ишкерлигин өнүктүрүү боюнча улуттук программа бар да, 2026 жылга чейин. Мына ушул программа кандай өтүп атат, кандай маселелер болуп атат, кандай инвестициялар болуп атат. Деги эле бул аялдар ишкерлиги арналгандан кийин аялдар, ишкер аялдар кандай ушул программадан жакшы нерселерди алды деген маселе болчу. Экинчи маселе бул ар кандай донорлорду чакырдык да. Ошо донорлор кандай инвестициялар бар, лизинг, инвестиция, грант, кредит программалар, окуу программалары, баягы билим алуу ишкерлер үчүн. Мына ошондой экинчи суроого биз жооп ала алдык эмес. Анан үчүнчү баягы мотивациялык бир чоң максат койдук элек. Ошол жерде жаңы баштап аткан, ишти баштап аткан, бизнести баштап аткан инсандар үчүн Кыргызстандагы белгилүү бизнес ледилер өзлөрүнүн иш тажрыйбасын айтып берип, баягы кыйналган учурунда айтып бериш керек деп ойлодук да. Эмне дегенде биздин бизнес ледилер вообще ар бир адамдын жалаң гара жемиштүү жеңиштерден токулбастан алардын таржымалуу биографиясы кыйналган мезгилдерден да токулат. Кыйналып баягы кайта бутуна туруп кетип, өзүнүн ишин баштап улантып кеткендерден да турат. Ошондуктан биз ушундай 3 максат койдук элек. 3 максатка тең жакшы жоопторду биз алдык. Демек, коюлган иш-чара, өткөн иш-чара өзүнүн максатына жеткен экен. Өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз. Эмне дегенде көп мамлекеттин өкүлдөрү келип катышты. Алар өзлөрүнүн тажрыйбасын да айтып берди бизге. Кызыктуу нерселер бар экен. Анан бүт жерлерден, область, райондордон мына Гүлүм көчө катышты. Жүзү ушундай баягы ушундай иштейли деп эле жанталашкан инсандар менен тааныштыңыз Гүлүм, Ундай креативдүү жаш бизнес ледилер менен тааныштыңыздар. Бүт область, райондордон, тетиги Баткендин Лейлек районунан, теги Нарындын Ат башы, Тогусторо теги сиздер билесиздер, ал жака 3-4 ай жол жок болуп калат да, кар түшүпчө. Ошол мыктылары келип, үйрөнүп, биздин мындай максат койгонбуз да, элге кайырмак берели депчи. Столдун үстүнө күнүгө балык болсун депчи. Мына ошол кайырмакты бергенге биз аракет кылдык. Кайырмак алып баары кетишти деп ойлойбуз да. Сан, жана сиз айтып кеткендей, ой жетип, бирок кол жетпеген аймактардан келишти. Ар ким өзүнүн басып өткөн жолу менен тааныштырды. Бул чындыгында бул иш-чара айымдарга болгон чоң мотивация. Мисалы, мен өзүмдүн жеке бизнесим жок, бирок ошол жерде көрүп, ошол жердеги айымдарды көрүп, сизди көрүп аябай чоң мотивация алып кеттик. Чындыгында жанагы кайырмак бердик дегениңиз эми балыкты биз өзүбүз кармап алышыбыз керек.
Сон 4-чү ирет болуп атат бул эл аралык деңгээлде. Бул 1-чи, 2-чи, 3-чү форумдардан эмнеси менен айырмаланды? Да, Гүлüm, настоящий журналистик институт. Биринчи, экинчи биз Кыргыз-Россия бизнес форуму кылып өткөргөнбүз да. Эмне үчүн дегенде, баягы Россия менен карым-катнашыбыз көбүрөөк. Анан Made деген брендти дагы бир жолу баягы тастыктап, даңазалап элге жеткирели деген ой болчу да. Анан ал убакта баягы тигүү процесстери көтөрүш керек болчу да ошол убактачы. Биз атайын Кыргызстан аялдар конгрессинде окуу борборунда тигүү окуу борбору бар. Ошол жерде биз аялдарды тигүүгө үйрөтөбүз да. Мындай карап отурсак, тигүүгө бар эле үйрөнүп атат деген ой болушу мүмкүн да. Бирок биз ошол тигүү процесси биз үчүн чоң маанилүү да. Биринчиден биз үй бүлөлөрдү сактап атабыз. Үй бүлөлөр сакталып, көп кыз келиндер биякта калып атат үй бүлөсү мененчи. Экинчи маселе бул баягы салык маселесинде чечип атабыз да. Биякта көбүрөөк киши калып иштесе, салык бюджет дагы топтолот эмеспи. Үчүнчү маселе Made. Биз үчүн бул аябай чоң актуалдуу маселе да, Кыргызстан аялдар конгресси үчүн. Эмне үчүн? Эмне дегенде Made баягы мамлекет өзүнүн условиясын түзүп берип, ал эми баягы тигүү процессине катышкан мыкты айымдар баягы өзүлөрү эле Made дүйнөгө тартуулашты да. Анан азыркы учурда албетте башка мамлекеттер дагы, Борбордук Азиядагы мамлекеттер дагы баягы ушул процесске кошулгусу келип атат да. Дагы менде бир мындай маалымат бар да. Казакстандын чогулушунда биз баягы бир бренд менен чыгалы десе, бир айткан экен, ушу тигүү жагын албайлыбы, жеңил өнөр жайын десе, бир айтып, Кыргызстан эч качан аны бербейт бизге бул орунду депчи. Ошондуктан биз ошо Made аябай жанталашып атабыз. Ошо Made баягы сапаттуу деңгээлде алып калыш керек деген биздин бир максатыбыз бар. Ошондуктан биз ошо тигүү маселесин, жеңил өнөр жайын биринчи, экинчи форумда аябай катуу талкуулап, анан Россиядан көп заказчиктерди чакырдык да. Ал заказчиктер биздин швейный компанияларга келип алып, заказдарды берип, баягы түз заказдар деген орто жолдо ортомчулар дагы өзлөрүнүн тиги проценттерин алып, анан биздин компанияларга кичине кыйыныраак болуп калат экен да. Ошондуктан биз ошол маселени көтөрүп, ушуну ишке ашырганга аракет кылдык. Ал эми 3-чү форумда баягы жалаң гана Россия эмес, башка борбордук Азиянын мамлекеттеринин өкүлдөрү дагы катыша баштады. Эмне дегенде, биздин Өзбекстан менен тыгыз байланышты иштеп атабыз, жеңил өнөр жайы. Ал жактан көп трикотаж Өзбекстан келет, тиги шелк келет Өзбекстандан. Көп нерселерди биз ошол жактан алабыз да, биздин жеңил өнөр жайдын өкүлдөрү. Ошондуктан биз ошол жагына да көңүл буруп, аябай аракет кылдык да. Башка мамлекеттерди чакыра баштадык. Алардын тажрыйбасы менен тааныша баштадык. Ал эми 4-чүдө биз баягы мамлекеттик программа, мамлекет тарабынан кандай иш-чаралар жүрүп атат деген мааниде ушул маселени караганга аракет кылдык. Анан донорлорду көбүрөөк чакырдык. Эмне дегенде, мына сиз айткан баягы ой жетсе кол жетпеген көп жерлерден айымдар келди да. Көбү баягы бюджеттик структураларда иштегендер азыр бизнес көтүп атат да. Ушундай азыр тенденция башталды да. Анан аларга үйрөтүш керек да. Бизнес деген эмне, бизнести кантип башташ керек, анын маркетинг, менеджмент көп маселелер бар да. Ошондуктан биз Кыргызстан аялдар конгресси атайын курсубуз бар, бизнес курс деген. Ал бизнес курста бардык жерлерден өкүлдөр келип катышат, окушат, сертификат алат. Анан сертификат алгандан кийин биз аларга атайын конкурс түрүндө тиги $3000 $10,000 чейин гранттык каражат бөлүп берип, гранттык ушу донорлор менен чогуу бирдик да. Грант беребиз. Грант деген эми кайтарылып берилбейт. Ошол грант ошол биздин тиги сертификат алган, Кыргызстан аялдар конгресси сертификат алгандарга
таандык болуп алар иштетип кетет да. Анан көчө сиз байкасаңыз Кыргыз Россия фонду өнүгүү фондунун өкүлү Ветошкин мырза айтып кетти, бизден кредит алгандардын баары 100% успешный дейт да. 100% жакшы иштеп кетет депчи. Анан бизден дагы алгандар ошондой да. Эмне дегенде аялдардын бир жакшы ишкер аялдардын бир жакшы бир сапаты бар экен да. Иштин маңызын чыгарып, майын чыгарып деп коет го. Иштеп анан 100% жакшы иштегенге аракет кылат экенди. Эмне үчүн дебесиздер? Эмне үчүн дегенде аялдардын артында баягы панфиловчулар айтканда отступать некуда позади Москва дегенде аялдардын артында үй бүлөсү бар да, балдары бар. Анан алар баягы жаман иштегенге алардын мындай мүмкүнчүлүгү жана укугу жок да. Биздин ушул мына акыркы жолу 250 000 сомдон гранттык программа боюнча конкурска катышып аялдар алды. Ошо көбүнчө биздин оюбуз боюнча ошо мамлекетке дагы биз бир топ кайрылдык элек. Ошо Абылгазиев мырза премьер-министр эле да. Ошо киши ишкер аялдарды жакшы колдочу эле. Ошо кишиге да кайрылды. Баягы мөөнөтү бүтүп кетип калды окшойт. Бирок ошо Кыргызстанда гранттык бир фонд түзүп койсо жакшы болот эле. $5,000 $10,000 чейин аялдарга берип койсо алар баары иштеп кетет эле да. Ошондо жанагы чакан бизнес, аялдардын чакан бизнестери өнүгүп, Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүгө бир чоң бир түрткү болот эле деп ойлойбуз да. Эмне дегенде баягы дүйнө жүзү боюнча ар бир мамлекетте чакан жана орто бизнес бул экономиканын буфери, экономиканын фундаменти болот да өнүгүүсүндөчү. Чоң компаниялар эмес, именно ошол адамдар мындай чакан бизнести иштегендердин. Кыргызстанда да чакан бизнес өзүнүн орду бар, жакшы өнүгөт. Анан аялдарды көбүрөөк кошуп койсок ал жака жеке ишкерлерди көбү иштегиси келет да, көбүнүн идеяласы. Тим эле Кыргызстандын аялдарынын интеллектуалдык потенциалы өтө бийик да, көбү жанталашып иштегиси келет да. Мына биз ошондой мыкты аялдарды энциклопедия деп Женщина Кыргызстан деген энциклопедияны чыгарып атабыз. Ал жерде азыр мына 9-томду даярдап атабыз. Акимияттардан, министрликтерден, областтык өкүлчүлүктөрдөн биз сунуштарды кабыл алып атабыз. Албетте коомчулуктан дагы сунуштарды кабыл алабыз. Эмне дегенде ошондо баягы энциклопедия аябай өзүнүн деңгээлине жетет да. Эмне дегенде коомчулук дагы өзүнүн жанында жүргөн, айылда жашаган, мектепте иштеген, баягы университетте иштеген аялдарды өзлөрү жакын жүргөндөрдү билет да көбүрөөк. Баягы мыкты аялдарды, эл үчүн кызмат өтөгөн, эл дегенде баягы тамак ичип аткан тамагын таштап, эл үчүн кызмат өтөгөн мыкты инсандарды биз ошо кошуп чыгарып атабыз да. Көчөккө мына Осмонова Мавлюда деген айымды сиздер көрдүңүздөр. Ал айым мына ар бирибиз күнүгө жеген пельмень, котлет, самсы, мантыларды полуфабрикат кылып чыгарат. Башка мамлекеттерге дагы жөнөтөлү деп атышат. Көчө эле Пакистан элчиси чыгып сүйлөп ошо Пакистанга жөнөтүү маселесин көчө карашты да. Анан Пакистан элчиси ошол бүгүн эле мына саат 2-де алар жолугушуу кылып Пакистандан келген ишкерлер менен жакшы келишим түзүлүп калат. Маселени карашат да. Мына көрдүңүзбү, конкреттүү түрдө баягы бизнестин өнүгүүсүнө салым кошкон жакшы форум болду да. Форумдун жыйынтыгы. Сонун. Сиздин дал ушул коомдук иште айымдар менен айымдар бизнесинде иштеп жүргөнүңүздөгү 31 жылдык тажрыйбаңыз, эмгегиңиз дароо эле чыкты. Анткени бир эле берген сурообузга бардык суроолорубузга жооп алдык десек болот. Сонун сөзсүз түрдө Замира айым пландар тууралуу сүйлөшөлүк. Эми буйруса арадан убакыт өтүп 5-чи эл аралык форум болот. Ага кандай пландар бар? Аракет бүгүндөн башталды окшойт. Алар кандай максатта өткөрүлөт? Гүлүм, сиз биздин аялдар конгрессинин мүчөсүндөй эле сүйлөп атасыз, бүт билет экенсиз. Ооба, биз азыр бүгүн уже башталды. Кийинки форумда кандай маселелерди караш керегин билинип калды, көрүнүп калды. Анан сиздер байкасаңыздар, бизде жакшы көргөзмө болбоду, Ошо көргөзмөдө улуттук прикладдык искусствонун өкүлдөрү болду да. Анан азыр биз
тиги Маданият министрлиги менен Кыргыз Республикасынын Түрксой менен Султан Раевдин жетекчилиги Түрксой менен Аялдар конгресси, анан Кыргызстандагы өнөрчүлөр коомунун жетекчилиги менен чогуу биз азыр ошо 5-чи форумду ошого арнайлуу деп атабыз да. 5-чи форумду эл аралык ошондо биз жана түрк мамлекеттерди чогулталы деп атабыз. Бир 10-15 мамлекетти чогултуп, ал жерде улуттук прикладдык искусство ар бир элдин баягы жүрөгү да, элдин руху, духун көрсөткөн бир чоң баягы байлык деп айтсак болот да. Мына биздин ата-бабаларыбыздан келаткан, биздин чоң апаларыбыз жасаган буюмдар азыркы учурда мына сакталып атат. Көчө биз Гүлмира белгилүү дизайнер, улуттук прикладдык искусствонун чебери Гүлмира Акматованын модасын көрсөттүк. Мына бул киши дүйнө жүзүнө, ушу мамлекет көп мамлекеттерде дүйнө жүзүнө Гүлмира Акматова Кыргызстанда жасалып аткан ушу меринос тиги шерстинен жасалган сонун нерселерди көрсөтөт да. Илгертен бери эле биз кой чарбалык менен алек болуп ушундай нерселерди эметчүбүз да. Мына Гүлмира Акматова Кыргызстан аялдары конгрессинин ардактуу мүчөсү, жанагы женщина Кыргызстан энциклопедиянын татыктуу каарманы. Ошондуктан ушул бул нерсени баягы форум катары кылып, мунун изилдеп, анын ар бир эл үчүн келечекте маанилүүлүгү эмнеде, баалуулугу эмнеде, рух, духту кармап калганга, аны сактап калганга, аны мындан ары дагы улуттук баягы этнопсихология, улуттук бир дух көрсөтө турган, келечекте көрсөтө турган нерсени биз сактай алабызбы? Мына ошого жооп берели деп 5-чи форумду ошого арнайлуу деп атабыз. Анан мына кыргыз элинин шырдагы бул кандай чоң философия бул шырдактачы. Анан Жамбы Карабекова деген эжебиз шырдакты мына эл аралык мааниде шырдакты чыгарып ЮНЕСКОга каттап көк ушундай иштерди жасап атышат да. Ошо биздин аялдар конгрессинин атайын отделы бар. Улуттук прикладдык искусство ошо Жамбы эже ошо жакта жетектейт. Эми ал эже 65-70ке келип калды окшойт, эми иштетет окшойбуз. Дагы иштешиңер керек депчи. Жакшы. Алдыңкы буйруса максаттарга биз ийгилик каалайбыз. Сиздер менен баягы ар бир ийгиликке биз күбөбүз дегендей. Ошол себептен ардактуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн мотивация алабыз деп коебузчу. Анан сөз түрдө маектин соңунда мен сизге эркин микрофон сунуму келип атат. Балким бүгүн баштайын деп, бирок кандайдыр бир себептерден же болбосо ички дүйнөсүнүн коркунучунан баштай албай турган айымдар аябай көп. Жана өзүңүз айтпадыңызбы, кыргыз айымдары чындыгында күчтүү. Келиңиз, ошол айымдар бизди эфир аркылуу көрүп жаткан болсо, бир мотивация боло турчу сонун сөздөрүңүздү айтып коюңузчу. Анткени таң эрте сөз аябай жакшы кирет го адамга. Ой, рахмат сизге. Аябай жакшы. Гүлүм, бүгүнтөн баштап сиз аялдар конгрессинин мүчөсү болдуңуз. Сиз жөнөңүз кесиптеш. Урматтуу айымдар, эми мындай экен да, бул жашоонун маңызы баягы эл ичинде өзүбүздүн бир жакшы жасаган иштерибизди калтырышыбыз керек экен да, үй бүлөбүздө, баягы элдин арасында да. Анан мындай сөздү айткым келип атат. Күн артынан күндөр чубап ай толуп, ай артынан ай алмашып жыл болуп, желдей сызган мезгил менен жарышып, өмүр агат тоо суусундай октолуп. Мына Кыргызстанды өнүксүн деп, Кыргызстан түбөлүктүү болсун деп кандай гана өмүрлөр өтүп кетти. Жана азыркы учурда кандай гана мыкты инсандар иштеп атат. Ошондуктан биз сиздер менен чогуу, Гүлүм менен, Абас менен чогуу биз Манастын урпактарыбыз. Биз Каныкей апа, Айчүрөк апанын урпактары болобуз. Ошондуктан эч нерседен коркпостон, тайманбастан, эгерде идея келсе, ошол ишти ишке ашырганга вперед алга деп коет элем. Аманчылык, эсенчилик болсун. Рахмат сиздерге. Бар болуңуз. Сизге ыраазычылык, бар болуңуз дейбиз. Жакынкы күндөргө, кийинки жылдарга коюлган пландар ишке ашсын.
таң эрте келип бизге убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн бизде таң эрте коноктоо сиздерге сонун мотивация сөздөр менен бөлүшкөн, өзүнүн ийгиликтери менен бөлүшүп кеткен Кыргыз Республикасынын Аялар конгрессинин президенти, Кыргыз Республикасынын бизнес инкубаторлор жана инновациялык борборлор союзунун башкы катчысы Замира Акбагышева эжекебиз болду. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми таң шоу программасы өз берүүлөрүн улантат. Жөнөдүк.